Ассаламу алейкум, урматтуу телекөрүүчүлөр. Назарыңыздарда шарият телебөрүсү. Кудай буюрса биз 1 саат бою сиздер менен биргеликте түз эфирде сиздерден келген суроолорго жооп берүүгө аракет кылабыз. Биз бүгүн Кудай буюрса коомубуздагы, журтубуздагы, элибиздин арасындагы бир чоң көйгөй туурасында сөз кылабыз. Бүгүнкү күндө чоң бир көйгөй, чоң бир проблема бар. Стресс, кайгы, капалануу, депрессия, ушундай бир чоң көйгөй бар да. Бүт оорууну чакырган, бүт кыйынчылыкты, адамдын өзүнүн ооруларын козгогон, жаңы ооруларды чакырган, эски ооруларды козгогон бир чоң оору бул ошол адамдын ар дайым кайгыланып, капаланып жүрүүсү. Бүгүн биз сынба, чөкпө, түңүлбө деген теманын тегерегинде сөз кылабыз. Бул жашоодо ар кандай адам баласы ар кандай сыноолор менен сыналат. Кээде адам мыкты иштеп, мыкты ийгилик жаратып, жакшы соопторго жетишип жатканы менен, бирок ал адамга көрө албагандар, бут тоскондор, ал адамды басынткандар толтура. Ошондуктан бул табигый көрүнүш, бул жер бетиндеги адам баласынын табият ушундай. Көрө албагандар болот. Канчалык жакшы иш кылбасаң, балким ошол көрө албаган адамга салымыңды кошуп атсаң, жардамыңды берип атсаң дагы көрө албаган адамдар болот. Ошол учурда адам баласы эч качан сынып калбаш керек. Көрө албагандар, ичи тар адамдар сени тебелегенде, сени тепселегенде, сенин артыңдан сүйлөгөндө, сага куру жала жапканда эч качан сынбаш керек. Алла Таала Кур'ан-ы Керимде «Ла тахзан» кайгырбагыла дейт. Кайгырбай жашагыла, капаланбай жашагыла деп айткан. Алла Таала сабырдуулар менен бирге деген бир нече аяттар бар. Ушул аяттардын баары адам баласына кандай кайгы келбесин, кандай капалык, кандай сыноо келбесин, кайгырбай, капаланбай, сынбай, чөкпөй, түңүлбөй жашагонго Кудай Таалам буйруган. Балким качанда башына ошол сыноо келгенде, кыйынчылык келгенде, оор түйшүк келгенде адам Кудай Таалага кайтып тообо кылганга буйруган. Ошондуктан эгерде ийгилик жаратып жатсаң, эгерде бир чоң ийгиликке жетип атсаң, эгерде бир сооптуу ишти кылып атсаң, көрө албагандар болсо эч качан сынбаган. Эгерде сени менен сени менен жаман жакшы айтышкысы келген, сени иштен, жумуштан аларды кылган, сени ийгиликтен аларды кылгысы келген, сенин тетиги маарага жетишиңе тоскоол болгон адамдарды көргөндө эч качан сынба, капаланба. Кыргызда жакшы сөз бар. Ит үрө берет, кербен жүрө берет деген сөз бар. Артык кылшайып караштын кереги жок. Ар дайым позитивдүү ой жүгүртүп, алдыга кадам ташташ керек, алдыны караш керек. Акмакка, көрө албагандарга, бут тоскондорго кылчайып карагандын кажети жок. Ал сенин убактыңды, ал сенин өмүрүңдү, ал сенин келечегиңе балта чабышы мүмкүн. Өмүрүңдү текке кетириши мүмкүн, келечегиңе балта чабышы толук ыктымал. Ошондуктан Имам Газали айткан экен: акмак менен айтышпа, акмак менен тартышпа. Анткени карап турган эл экөөңөрдүн кимиңердин акмак экениңерди байкабай, экөөңөр тең акмак деп ойлоп калат деп айткан экен. Ошондуктан тентекке теңелип терек бою секиргендин кереги жок. Акмак менен айтышпа, жаман менен тартышпа. Жалаң позитивдүү ой жүгүрт, алдыга кадам ташта, алдыга карай жүр, артты кылчайып карабагын демекчимин. Эч качан бул жашоодо баягы бут тосуулар болсо сынба. Бүгүн балким жыгылышың мүмкүн, бирок кайра турганды үйрөн. Сен кайраттуу, күчтүү, Кудай Таалам берген баатыр адамсың. Адам өзүнө өзү ишенич бериш керек. Мен колумдан келет, мен кыла алам, мен жарата алам, мен
Кудай Таалага сөйөнөм, Кудай Таалага ишенем, Кудай Таалага таянам, колумдан келет деп алдыга карай кадам таштоо керек. Эч качан сынбашыбыз керек. Экинчи, Кудай Таалам адам баласын аргандай сыноо менен сынайт. Кээде берип сынайт. Кудай Таалам качанда бергенде көп кетпе. Кудай Таалам кээде алып сынайт. Кээде байлыгыңды, кээде балаңды алып койсо, чөкпө. Башыңа оор сыноо келгенде өзүңдү жоготуп, чөгүп кетпегин. Адам качанда кайгырганда, капаланганда шайтандын сүйүнүчү көпкө жетет. Адам качанда кайгырганда, капаланганда, ачууланганда шайтан өз максатын ишке ашыра алат. Ошондуктан эч качан чөкпө. Кудай Таалага ишен, баары жакшы болот деп ишен. Келечек жакшы болот деп ишен. Каралган түндөн кийин агарган таң келерине ишен. Кычыраган кыштан кийин жадырап, жайнап жаз келерине ишен. Күндүн 15-и караңгы, 15-и жарык экендигине ишен. Алла Таала хадис кудсийде мен пендемдин оюндагыдаймын дейт. Мен жөнүндө эмнени ойлосо, ошол нерсени берем деп айткан. Кудай Таала жөнүндө жалаң жакшы ойлорду жүгүрт, жакшы ой жүгүрт, жакшы максат кыл, эч качан чөкпөгүн. Качанда сенде байлык болгондо, качанда сенде бийлик болгондо, качанда сенин ооматың келип турганда, жолдошторуң көбөйөт. Сени зыярат кылган адамдар көбөйөт. Сага тууган болгон адамдар көбөйөт. Качанда сенин башыңа сыноо келгенде, качанда сенин башыңа бале келгенде, кырсык келгенде, колуңдан бийлик кеткенде, колуңдан байлык кеткенде, сен жалгыз калууң мүмкүн. Жакындарың сени жалгыз ташташы мүмкүн. Досторуң сени жалгыз ташташы мүмкүн. Ошол учурда эч качан чөкпөгүн. Эч качан мо досторум мени таштап кетти, жакын адамдарым мени таштап кетти деп чөкпөгүн. Баары жакшы болор дешин. Балким бул Кудай Тааланын сага берген бир жакшылыгы. Кудай Таалам кээде адам баласыны, адам пендени, о пенде ойгон деп берип, кээде о пендем ойгон деп алып сынап турат. Ошондуктан эгерде Кудай Таалам башыңа сыноо берсе, кыйынчылык берсе, башыңа бир бале берсе, эч качан чөкпө. Адам баласы кээде жакының менен, агаң менен, иниң менен, эжең менен, карындашың менен жаман жакшы нерсе жаман жакшы айтышып, болор нерсени талашып, кээде жаман жакшы айтышып калышы мүмкүн. Эч качан жакыныңдан түңүлбө, бир тууганыңдан түңүлбө. Эжеңден, атаңдан, апаңдан, жакыныңдан түгүлбө. Алар сенин каның, алар сенин жаның, алар сенин балаң, ал сенин каныңдан жаралган, сенин жаныңдан жаралган. Жаманбы, жакшыбы, ал сенин бир тууганың, сенин атаң, сенин апаң, сенден жаралган, сен тарбия берген балдар, сен тарбия берген кыздар, экөөң бир курсактан, бир жатындан чыккан сенин бир тууганың. Бир төшөктө, бир үйдө, бир дасторкондо, ак дасторкондо олтурган жакындарың болот. Алардан эч качан болбос нерсе үчүн эч качан түңүлбө. Алардын ар дайым жанында бол. Анча-мынча кемчилигин кечире бил. Анча-мынча күнөө кылса дагы, анча-мынча мойнундагы милдетин аткара албаса дагы, ал сенин бир тууганың, ал сенин жакының, ал сенин бир бооруң. Алардан эч качан түңүлбөгүн. Кудай Таалам кээде кээ-бир адамдарды күйөөсү менен сынайт, кээ-бир адамдарды аялы менен сынайт. Качанда сени күйөөң таштап кетсе, эч качан сынып калба, эч качан чөгүп кетпе, эч качан түңүлбө. Эгерде сени аялың таштап кетсе, аялың сенин айтканыңды кылбай, аялың сени жардамсыз таштап кетсе, эч качан сынып калба, эч качан чөгүп калба, эч качан түңүлбө. Айтайын дегеним, жашоо ушундай ар кандай оош кыйыштардан турат. Адамды курчутуш үчүн, адамды келечеги кенен болуш үчүн, келечеги бекем болуш үчүн
ал адам кээде ушундай сыноолорго дуушар болушу керек, кээде жыгылышы керек, кээде турушу керек. Турмуш деген чоң мугалим бар. Ал сени аябайт, ал мени аябайт. Кээде балка менен, кээде базган менен башка чаап экөөбүздү тарбиялайт. Ошондуктан балким сен менен менин башыма келип аткан анча-мынча кырсыктар, балээлер, оор сыноолор, булардын бардыгы сени менен менин келечегим үчүн балким жакшыраак экенин унутпашыбыз керек. Адам баласынын табияты ар кандай. Кээ бир адам байлык көтөрө албайт, кээ бир адам бийлик көтөрө албайт. Ал адамга балким бийлик берилсе, балким байлык берилсе, ал адам чоң азапка, чоң адашууга дуушар болушу мүмкүн. Кээ бир адам тескерисинче байлыкты алып койсо, бийлигин алып койсо, ал нерсени көтөрө албай кыйналып калышы толук ыктымал. Ошондуктан бул башыңа келген сыноолордун баары Кудай Тааланын тагдыры, Кудай Тааланын сага берген, мага берген сыноосу. Кудай Таала сени менен мени тарбиялап жатканын унутпашыбыз керек экенин мен эскертким келет. Барыңыздарга жагымдуу жарыя. Мына сыясы кургай элек, сынба, чөкпө, түңүлбө деген ушул менин китебим чыкты. Бул китепте мен капалуунун кайгысын жазып, таарынгандын таарындычын жазып, жалгызсырагандын жан шеригин таптырып, бул жашоодо кыйналып, кайгырып, жашоонун кызыгын таппай калган адамдарга ушул жашоонун анча-мынча кызыктарын көрсөтүп бергенге аракет кылдым. Экинчи, бул китепте адам баласы баарыбыз кемчиликтүүбүз, баарыбыз күнөөкөрбүз. Алла Таала хадис кудсийде кулли бани адам хата, ар бир адам баласы ката кетирүүчү, ката кетирүүчүлөрдүн эң жакшысы тообо кылуучулар деп айткан. Кемчилик, күнөө адам баласынын чекесиндеги кал сыяктуу. Эгерде ошол кал кичинекей болсо, майда бурат калдар адам баласынын көркүн, жүзүн, сулуулугун дагы да арттырат экен. Анча-мынча кичинекей кемчиликтер, анча-мынча кичинекей күнөөлөр бул адам баласына көрк берет деген сөз. Ал эми качанда күнөө чоң болсо, качанда күнөө көп болсо, кудум эле адам баласынын жүзүндөгү кал, адам баласынын жүзүндөгү баягы калдын көптүгү, чоңдугу адам баласынын көркүн кетиргендей, адам баласынын күнөөсү дагы анын көркүнү, келечегини талкалашы толук ыктымал. Ошондуктан майда бурат күнөө ар бирибизде бар, бирок кээде чоң күнөөлөр, күнөөнүн көптүгү адамды бузуп коюшу, сенин сулуулугуңду бузуп коюшу толук ыктымал. Ошондуктан жакшылыгыбызды ашырып, жаманыбызды жашырып жашайлы демекчимин. Ар бир адамдын жакшы жагын айтып, кээде дем берип, кээде күч берип, азаматсың деп, мыкты деп бири-бирибизге кээде дем беришибиз керек болот. Бул жакшы адам деген сөз, жакшылыгы, жамандыгы жок деген сөз эмес. Жакшы адам деген сөз, жакшылыгы жамандыгына караганда көбүрөөк, соо иши күнөөсүнө караганда көбүрөөк деген сөз. Ошондуктан кимдин жакшылыгы, кимдин соо иштери көбүрөөк болсо, демек ал жакшы адам. Жаман адам деген сөз жакшылыгы жок деген сөз эмес. Балким жакшылыгына караганда жаманы, соо ишине караганда күнөөсү көбүрөөк деген сөз. Ошондуктан келиңиздер, бул китеп менен мен айткым келгени, ар бири-бирибизден кемчилик издебестен, бири-бирибиздин жакшы тарабыбызды, жакшы сыпаттарыбызды көрө берели демекчимин. Үчүнчүдөн, бул ар бирибиздин жашообуз өзүнчө бир тарых. Бүгүнкү окуя, бүгүнкү күнүбүз эртеңки тарых. Өз тарыхын билбеген элдин келечеги тайкы дейт. Ал эми тарыхчылардын мыктысы атасы Ибн Касир, адам өзүнүн башынан өткөн тарыхты, өз тарыхын өзү жазганы эң мыкты тарых деп айткан. Мен бул китепте ошол башымдан өткөн окуялар,
биздин жаштыгыбызда канча мынча оош кыйыш күндөр аалымдардын, билармандардын, баатырмандардын башынан өткөн анча мынча оош кыйыштарды окуяны чагылдырып, ошол окуядан алынуучу сабактарга басым жасагым келди. Сынба, чөкпө, түңүлбө деген китеп бүгүн мына сыясы кургай элек кербезе. Бүгүн биз ушул теманын тегерегинде сөз кылабыз. Бүгүн биз ушул баягы адам баласы эки түргө бөлүнөт экен. Балары сыяктуу адамдар болот экен. Ар дайым жакшылыкты издеген, ар дайым жакшылыкты көрө билген. Анча мынча баягы жамандык болсо дагы, анча мынча ачуу гүл болсо дагы, ошол гүлдүн таттуусун, балын алат экен да. Адамдар дагы кудум ушундай, кээ бир адамдар бал сыяктуу болот экен, балары сыяктуу болот экен. Ар дайым күл издеген, ар дайым күлгө конгон, ар дайым жакшы жакты издеген, ар дайым ар бир жерде жакшылыкты издеген адамдар болот экен. Ошондуктан пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям бекерин айтпаса керек. Хикмету даллатил муъмин. Данышмандык мусулмандын, момундун жоготкон нерсеси. Кайсыл жерден тапса, ал ошол нерсеге акылуу деп бекерин айтпаса керек. Ар бирибиздин жакшы жактарыбыз бар, ошол жакшы жактарды пайдаланалы, балары сыяктуу бололу демекчимин. Кээ бир адамдар бар, чымын сыяктуу. Канчалаган тоонун боорунда гүлдөр турса да, барып тезекке конгон. Канчалаган жакшы сыпатың болсо да, ар дайым сенин кемчилигиңди издеген. Адамдан жакшылык көрбөгөн. Бул дүйнөдө жакшылыкты көрбөгөн, ар дайым жамандыкты издеген, ар дайым негатив ой жүгүрткөн пессимист адамдар бар. Чымын сыяктуу ар дайым ар бир жерден кемчиликти гана көргөн, кемчиликти гана издеген, өзүнө өзү жакпайт, өзүнүн аялы жакпайт, өзүнүн баласы жакпайт, өзүнүн бир тууганы жакпайт, өзүнүн жакыны жакпайт. Айтор чымын сыяктуу ар дайым кемчилик издеген адамдар сыяктуу. Ушундай адамдар болбойлу, балары сыяктуу бололу, чымын сыяктуу болбойлу дегенмекчимин. Тезек эмес, күл издеген адам бололук демекчимин. Ар дайым бирибиздин жакшылыгыбызды издеген адам бололу демекчимин. Жакшылыгыбызды ашыралы демекчимин, жамандыгыбызды жашыралы демекчимин. Адам баласына кээде ушундай сыноолор, кайгылар, бул табигый көрүнүш. Адам баласы кээде бактылуу жашап жатып деле, кээде жадырап, жайнап турган учурда ушундай оош кыйыш күндөр башына келиши толук ыктымал. Ошол мезгилде сынып калба, ошол мезгилде чөгүп кетпе, ошол мезгилде түңүлбө демекчимин. Шайтан ошол мезгилде адам баласына үстөмдүк кылат. Ошол мезгилде шайтан адам баласын башкарат. Башына кайгы келгенде, ошол кайгыдан улам, ачуусу келгенде, ошол ачуусунан улам пайдаланып адамды динден чыгарышы мүмкүн. Жин шайтан ошол мезгилде урушу мүмкүн. Адам баласына ошол мезгилде жин шайтан кирип алышы толук ыктымал. Ошондуктан ошол нерселерге мүмкүнчүлүк бербейли демекчимин. Адам качанда башына оош кыйыш күндөр келгенде, сыноолор келгенде, жакын менен мамилесин бузуп алышы мүмкүн. Адам өзүнүн үй бүлөсүн бузуп алышы мүмкүн. Баласы менен душман болуп калышы мүмкүн. Ненеси менен душман болуп калышы мүмкүн. Ошондуктан эч качан кайгырбай, капаланбай, Алла Таала биз менен экенин, Алла Таала бир жамандык берсе, анын артынан бир жакшылык келерин унутпашыбыз керек. Күмүш эшик жабылса, алтын эшик ачыларын унутпашыбыз керек. Кээде коридордон барасаң, кээ бир адамдар жүзүңө так эшикти жаап койгону, Кудай Таалам сени, пендем, кулум, коридордон дальше талай дализден жүрө баскын, балким ар жактагы эшикте сени жакшыраак адам, мыктыраак адам күтүп турат деген сөз. Ошондуктан күмүш эшик жабылса, ошол күмүш эшиктин ачылышын күтүп олтура бербей, ошол алтын эшик балким ачыларын эстен чыгарбашыбыз керек. Бүгүнкү сабакты мен ушул сынбай, кайгырбай, капаланбай жашаганга үндөп, бул китептин негизинде дагы ушул элди журтту шайыр, шаңдуу жашаганга үндөгүм, багыттагым келген. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям качанда Абу Бакыр менен каарга келип, үңкүргө келип, капырлар ороп алганда,
Абу Бакыр, ой, Алланын элчиси, булар келип калды, бизди көрүп калат го, бизди таап алат го. Балким бирөөсү бутунун аягынын астын караса, бизди көрүп калат го дегенде, пайгамбарыбыз ла тахзан, кайгырбагын, капаланбагын, эгер экөөбүз болсок, үчүнчүбүз Алла биз менен деп айткан сөзүн эскертким келет. Ошондуктан башыңызга кандай кайгы келсе да, кандай сыноо келсе да, эч качан кайгырбай, капаланбай, эң оболу, эң биринчи Кудай Таалага кайтуу керек. Көп истигфар айтуу керек, көп кечирим суроо керек. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам кимде ким тооба кылып, Кудай Тааладан көп истигфар айтып, кечирим сураган болсо, Кудай Таала андан бүтүндөй кайгылардын баарын кетирет, ага күтүлбөгөн жерден эшиктерди ачат, ага күтүлбөгөн жерден ырыскысын берет деп айткан. Демек, эң оболу, эң биринчи Кудай Тааладан эч качан үмүтүбүздү үзбөшүбүз керек. Кудай Таала берет деп ишенишибиз керек. Кудай Таала мага ийгиликти берет деп ишенишибиз керек. Ишеним бул чоң нерсе, маанилүү нерсе экенин унутпашыбыз керек. Бизде суроолор келип калыптыр. Суроолордон кийин балким сөзүбүздү темабызда улайбыз. Ассаламу алейкум. Мен багымдатка зикир чалып жатканда уйкум келип адаша берем. Эч нерсе болбойбу? Алла разы болсун. Багымдатта зикир кылып, багымдаттан алдын же багымдаттан кийин зикир кылып олтуруу бул жакшылыктардын ачкычы. Зикир кылуу пайгамбардын сүннөтү. Багымдаттан кийин, багымдаттан алдын зикир кылып истигфар айтуу бул момундардын, мусулмандардын, таквалардын, олиялардын сыпаты. Ушул нерсеңизден жазбаңыз. Кээде адам уктап калышы мүмкүн, кээде уйку тартып кетиши мүмкүн. Булардын эч кандай зыяны жок. Ушул адатыңыздан тайбаңыз демекчимин. Ассаламу алейкум таксыр, сизге суроом, кээде көзүмө ар нерселер көрүнөт. Бул эмнеден? Кээде адам баласынын көзүнө ар кандай нерселер көрүнүшү мүмкүн. Кээде корккондуктан улам, кээде чочугондуктан улам көрүнүп калышы мүмкүн. Эртелик кеч дем салып туруңуз, өзүңүзгө Куран окуп дем салыңыз, Ихлас сүрөсүн окуңуз, көбүрөөк өзүңүзгө дем салыңыз. Адам Кул хуаллаху ахад, кул аузу бираббин нас, кул аузу бираббил фалак. Ушул сүрөлөрдү окуп өзүңүзгө дем салсаңыз, Кудай буйрса ушундай нерселер көрүнбөй калат, алыстап калат. Коркпоңуз. Эч качан коркпоңуз. Шу көзүмө бир нерсе көрүнөт, азыр көрүнүп калат го деп. Кээде көрүнбөгөн эле адам өзү психологически өзүнүн ой пикирин, оюн ушинтип өзүн жеп алат да, анан көзүнө ар нерсе көрүнө бериши толук ыктымал. Ошондуктан эч качан кайгырбай, капаланбай, коркпой жашаганды үйрөнүшүбүз керек. Багымдат намазын 5-те окуса болобу? Багымдат намаздан кийин уктаса болбойбу? Багымдат намазын күн чыкканга чейин окусаңыз болот. Күн чыкканга чейин. Бүгүнкү убакта 5-те окусаңыз боло берет. 5-те күн чыга элек болот. Багымдат намазынан кийин уктаса болбойт деп айтылынбайт, бирок уктабаган абзел. Эртең мененки убакта береке чачылат. Эртең мененки пайгамбарыбыз айтат: "Бурика фи уммати фи букуриха", үммөтүмдүн эртең мененки убактында береке берилген деп айткан. Эртең мененки убакытта береке бар. Жумуш кылсаң, жумушуңда береке болот. Куран окусаң, китеп окусаң, илимиңде береке болот. Бизнес кылсаң, бизнесиңде береке болот. Эртең мененки убакытта береке чачылган. Ошондуктан орустарда бекерден айтпаса керек, ким эрте турса Кудай ага берет деп бекер айтпаса керек. Эрте турсак ырыскы чачылган мезгил, ошол ырыскыдан корка албашыбыз керек. Умрадан кайтканда Меккеден даватка чыкканды сообун аласыздар, 3 күнгө чыгыңыздар, үйгө барбай туруп деген ажы башчы. Бирок шарт болбой калды. Ниетибизде бар, ошондуктан ошол ниетти ишке ашырып, эми барсак ошол соопту алабызбы? Болот. Даватка чыгуу бул Кудай жолуна чыгуу чоң сооп. Даватка чыгуу деген бул үйрөнүү деген сөз. Даватка чыгуу деген сөз өзүн өзү түздөө деген сөз. Даватка чыксаңыз көп нерсени үйрөнүп келесиз, өзүңүздү өзүңүз түздөп келесиз, соопко жетишесиз, кеч эмес чыга бериңиз. Устаз, менин түшүмдө тез эле жаагым кыйшайып, бир тишим сына берет. Кантип жорuyum? Мен түш жоруганды билбейм. Жаман түш түлкүнүн богу деп менин чоң энем көп айтчу эле. Ошондуктан түштү ар кимге айта бербейт. Өзгөчө жаман түштү ар кимге айта берген дурус эмес. Жакшы түштү да жада калса, жакшы түштү дагы ар кимге айткан дурус эмес. Жакшы түштү, жаман түшүңдү да, жакшы түшүңдү да эч кимге айтпа. Ушунчалык айткың келсе, жакшы түшүңдү, жакшы өзүңдүн жакын
жакшы көргөн адамдарга гана айт, башка адамдарга айта көрбө. Ал эми жаман түштү түк айта көрбөгүн. Түш жорыгандардан сурасаң болот, мен түш жорыганды жакшы билбейм. Ассаламу алейкум. Нафил намазды бамдаттан кийин 12 рекет, пешимден кийин 12 рекет окуса болобу? Нафил намаздар бул чексиз, окусаңыз боло берет. Бамдат намазынан кийин күн чыкканга чейин нафил намаз окулбайт. Күн чыккандан кийин окуй берсеңиз болот. Пешимден кийин нафил намаздарды окуй берсеңиз болот. 12 рекет, 2 рекет, 4 рекет, анан убактыңыз болсо кайра окусаңыз да боло берет. Эч кандай зыяны жок. Ассаламу алейкум. Жолдошум эч бир менен сүйлөшпөйт. Телефон көрүп эле жатат. Сүйлөсө эле кыйкырып сүйлөйт. Башкалар менен жакшы сүйлөшөт. Мага ишенбейт. Эмне кылышым керек? Эч качан күнөөлөбөңүз, эч качан баягы кемчилигин айтып, анын басмырлаштын кереги жок. Мындай кызыктуу адам болуңуз. Күйөөңүз келгенде кызыктуу маектешке айланыңыз. Телефонго караганда сиз менен маектешүү кызык болсун. Сиз менен чайлашып олтуруу кызык болсун. Сиз менен сүйлөшүү кызык болсун. Ар дайым проблемаларды, кыйынчылыктарды, түйшүктөрдү айта бербестен кызыктуу адам болуңуз. Кызыктуу нерселерди айтып бериңиз. Келгенде ысык шайны бериңиз, ысык тамагын бериңиз, жылмайып тосуп алыңыз, жылмайып узатыңыз, эки бетинен өп, узатып, эки бетинен өп тосуп алсаңыз, күйөөңүз бир жумадан кийин кадимкидей өзгөрөт. Басмырлап, кемчилигин айтып, дебелебеңиз. Арыстаным, баатырым, кыйыным деп сүйлөңүз, бир жумада кадимкидей өзгөргөнүн байкайсыз. Ассаламу алейкум. Бул суроону жооп бердик, андан кийинки суроо. Кээде жашоодо ушундай, аял күйөөсү аялынын кемчилигин издеп эле, андан укуктарын талап кылып эле олтура беребиз. Андай болбой, кээде ачык, кээде кызыктуу маектешке, кызыктуу адамга айлансак, ошондо балким жашообуз бактылуу болот. Андан кийинки суроону алмаштырабыз. Экрандын артында турган операторлор суроолорду тез алмаштырып турабыз. Меккеге барып ажы болуп келген адам арак ичип алса, анда ал адам ажы бойдон калабы или кайра Меккеге барып келиш керекпи? Ажыга баруу бул парыз деп эсептелинет. Ажыгынын кабыл болгондугунун бир белгилеринин бири, ажыга барып келген адам жүрүм турум өзгөрөт, адеби өзгөрөт, кулк мүнөзү өзгөрөт. Ошондуктан ажыга барып, умрага барып келген, даватка чыгып келген адам жүрүм турумун өзгөртүш керек, мамилесин өзгөртүш керек, кулк мүнөзүн өзгөртүү керек. Ал эми арак ичсе эле баягы ажылыгы бузулуп кетти деген сөз туура эмес. Качанда динден чыгып капыр болуп кетсе, ошондо гана ажылыгы мурунка малы текке кетиши толук мүмкүн. Адамды каргап урушканы өтөбү? Ата-эне балдарын каргап урушат или эки адам урушса бирөөсүн каргап жиберет го. Бул пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айтат: "Ал-муъмин лайса ла'анан вала фахишан." Мусулман адам башка бирөөнү наалаттабайт дейт. Мусулман адам оозунан баягы бок ооз болбойт дейт, жаман сөздү сүйлөбөйт дейт. Ошондуктан бул мусулмандын сыпаты эмес. Наалаттаган өзгөчө ата-эне балдарына наалат айтканы бул дурус эмес. Ата-эненин балдарга наалат айтканы кабыл болот. Эгерде балдары татыктуу болсо, эгерде балдары күнөөкөр болсо, кабыл болуп калышы толук ыктымал. Анан кээ бир ата-энелер намаз окуганың үчүн сени наалаттайт, жакшы иш кылганың үчүн сени наалаттайт, кайры садака берген үчүн наалаттайт, уурлук кыл дейт. Анан ошол жаман ишке, күнөөгө барбасаң наалаттаса, ал каргыш өзүнө кайтат. Ошондуктан мусулман бири-бирине каргабайт, бири-бирине наалат айтпайт. Эгерде биринчи аялы төрөбөсө экинчи аялынга туура болобу? Болот, шариятта болот. Эгерде биринчи аялы төрөбөсө экинчи аял алганга шарият уруксат берет. Аял биринчи аялың жада калса, төрөсө дагы экинчи аял алганга шарият тыюу салбайт. Бирок эки аял алуу ар кандай эркекке эле милдет эмес. Балким бул чыныгы эркекке моралдык, физикалык ар тараптан күчтүү эркекке милдеттелинген.
анан бир аялды бага албай, бир аялды канааттандыра албай олтуруп, экинчи аял алам деген эркек ал ошол бир эле аялдын этегин кармап жашай бергени оң. Зуха намазы кайсыл убакта окулат? Тахажжуд намазын куптандан кийин окуса болобу? Духа намазы күн найза бою көтөрүлгөндөн кийин окулат. Ал эми тахажжуд намазы түндүн акыркы бир бөлүгүндө окуган абзел. Ал эми эрте багымдаттан алдын турганга көзүңүз жетпесе, анда куптандан кийин деле окуп алсаңыз боло берет. Ассаламу алейкум устаз. Бирөөдөн садаканын акчасын карызга алып берип койсо болобу? Кийин кайра карызды берип койсо болобу? Ассаламу алейкум устаз. Бирөөдөн садаканын акчасын суроону жакшы түшүнө жокмун. Бирөөдөн карыз алып берсеңиз болот. Бирөөдөн садакасын деле алып, анан карызыңызды төлөп, кайра карызды ордуна коюп койсоңуз болот. Бир маселе жок. Бирок ошол акчанын ээси, тыйын тыпырдын ээсинин кабары болуусу кажет. Андан кийинки суроону алмаштырабыз. Эгерде суроолор болсо, суроолорду тез алмаштырабыз. Саламатсызбы? Намаз окубай сакал койсо болобу? Чоң рахмат. Сакал коюу бул сүннөт. Ал эми намаз окуу бул парыз. Намаз окубаган адам бул күнөөкөр деп эсептелинет. Ал эми сакал сүннөт. Ошондуктан намаз бул мусулман менен капырдыктын айырмасы деген хадистер бар. Ошондуктан намазга бекем болуңуз, намазды тез баштаңыз. Сакал негизги маселе эмес, намаз негизги маселе. Иштебей үйдө отурган аял зекет береби? Зекетти кандай адамдар берет таксыр? Бай аял болгон болсо зекетин берет. Кээ бир аялдар бар, убагында иштеп койгон, атасынан, күйөөсүнөн, балдарынан мурас алган бай аялдар. Алар үйүндө олтурганы менен балким эң бай адамдар болушу толук ыктымал. Алар зекет бериш керек. Зекет сиздин мал мүлкүңүз, акчаңыз зекет өлчөмүнө жетсе, анда зекет бересиз. Акчаңыз бүгүнкү күндө 250 миң, 300 миңдин тегерегинде акчаңыз болсо, демек бир жыл бою ушул акча айланып турса, зекет бересиз. Малыңыз, коюңуз көп болсо, зекет бересиз. Койлор 40-тан ашкан болсо, уйлар 30-дан ашкан болсо, төлөр 5-тен ашкан болсо, ошолордун баарына зекет берилет. Ассаламу алейкум. Этеккир келгенде бүттү деп кусул алып орозо кармаса, анан этеккир бир аз келип калса, орозо бузулабы? Аялдарга тийиштүү маселе, адаты бар. Ошол адатынан алдын токтоду деп ойлоп алган болсо, анда орозосу бузулат. Ал эми адатынан ашыкча келген болсо, ал оорулукка деп эсептелинет, ал орозону бузбайт. Ар бир аялдын адаты бар. Ошол адатына каралат. 3 күн, кээ бирөөнүкү 4 күн, кээ бирөөнүкү 5 күн. Ошол адатына каралат. Адаты келди, ошол адат күнү, так күнү бүттүбү, андан кийинки келгендин баары оорулуу деп эсептелинет. Ассаламу алейкум. Иса алейхиссалам чын эле Кудайдын баласы беле? Аузу биллахи минеш шейтанир ражим. Иса алейхиссалам Алла Тааланын пендеси, пайгамбар болгон. Кудай Тааланын баласы эмес. Ал туура эмес түшүнүк. Бул капырлардын түшүнүгү. Биз Иса пайгамбар деп билебиз. Иса биздин пайгамбарыбыз деп билебиз. Ал эми кимде ким Исаны Алланын Кудайдын баласы десе, ал динден чыгып капыр болот. Саламатсызбы? Менин атым Акбар. Ушул атым шарият боюнча туура коюлганбы? Акбар деген сөз, чоң деген сөз, анан кийин улуу деген сөздөрдү туюмдурат. Алымдардын арасында талаш, тартышты жараткан маселе. Кээ бир алымдар ушундай, кээ бир аттарды болот десе, кээ бир алымдар болбойт деп айтат. Кыргызда Акбар деген сөздүн мааниси жакшы эле ат, эч кандай бир маселе жок. Китебиңизди каерден алсак болот? Китепти бүт баягы Борбор калаадагы Багыт деген дүкөн бар. Ошол Багыт дүкөнүнөн алсаңыздар болот. Соц тармактарга кирип, Facebooktан, Instagramдан Багыт деген атайын китеп дүкөн бар. Интернет дүкөн, ошол тараптан таап алсаңыздар болот. Андан кийинки суроону алмаштырабыз.
суроолор болсо суроолорду алмаштабыз. Устаз, Кыргызстанда акыйда илимин кимден алса болот? Кыргызстанда акыйда илимини окуткан медреселер, университеттер толтура. Кыргызстан Ислам университетинде бизде Нематулла деген агайыбыз бар. Атайын ушул акыйда боюнча илгертен бери китеп окутуп, атайын ушул жаатында китеп жазган устазыбыз бар. Кыргызстан Ислам университетинде окуткан Кенжетай деген устазыбыз бар. Ар бир медреседе, ар бир окуу жайда ушундай акыйда боюнча илимдүү, билимдүү алымдарыбыз бар. Ошол аламдардан окусаңыздар боло берет. Кыргызстанга аттын кашкасындай таанымал Абдушкур Нарматов деген агайыбыздын сабактарына катышсаңыз болот. Максат Ажынын сабактарына катышсаңыздар болот. Эми алымдар толтура, сабактары толтура, ар бир устаздын өзгөчөлүктөрү бар. Ошолордон сабак алсаңыз боло берет. Менин 9 айлык балам бар, чарчап калган, Куран окулабы. 9 айлык бала болгон болсо, демек бул наристе Куран окуганга шарт эмес. Бул баягы Куран дароо бейишке кире турган адамдар да. Анан бул адамдарга Куран окуу шарт эмес. Бирок Куран окуганда дуа кылып, өткөн адамдарга кош дуа кылып койсоңуз боло берет. Турмуштан ажырашкан аялдын тапкандары макруh болобу? Турмушка чыгыш керекпи? Жалгыздык Кудайга гана таандык. Аял киши, эркек киши да жалгыз жүргөн болбойт. Бул өзү бир күн болбосо эртеси күнөөгө барып коюшу толук ыктымал. Ошондуктан аял турмуштан чыккандан кийин татыктуу адам чыккан болсо турмушка чыгышы керек. Анан жалгыз бой аялдардын тапканы, иштегени макруh деп эсептелинбейт. Ал иштеген жумушуна карайт. Эгерде шарттары шариятка туура келсе, ал макруh деп эсептелинбейт. Ал эми качанда шариятка туура келбесе, өзүнүн аялдык сапатына туура келбесе, анда макруh, балким арамга дагы болуп калышы толук ыктымал. Менин жолдошум ичет, мага сен кереги жоксуң, кол көтөрөт мага. Боюңда бар, менде жолдошум бала кереги жок деп мага ошентип айтат. Өкүнүчтүүсү ушундай эркектер бар. Атың өчкүр аракты ичип алып, адам эмес, мал болгон адамдар бар. Могул эгерде ушул арак ичкен адамдар көрүп олтурса, мына аялыңар, балдарыңар ушинтип кор болуп, ар кимде ушул жерден күйөөм арак ичет, кандай кылсам болот, атам арак ичет, кандай кылсам болот деп ушинтип бечараларды байкы кор кылып жүргөн кербезиңер. Эсиңер барда этеңерди жапкыла, аракты токтоткула демекчимин. Анан жакшы сөз жылан дейинен чыгарат дейт. Күйөөңүзгө жакшы мамиле кылыңыз, аракты токтотконго аракет кылыңыздар. Жакшы чөйрө табыш керек, жакшы адамдар менен достоштуруш керек, сөзүн уга турган алым, билимдүү, жакшынакай адамдар менен чайлаштырыш керек. Көп ошолор менен бирге болсо, чөйрө адамды бузат же алдыга жылдырат. Ошондуктан чөйрөсүн өзгөртүш керек. Дааватка чыгарсаңыз оңолуп келет. 3 күнгө чыгарыңыз, анда да болбосо 40 күнгө, анда да болбосо 4 айга дааватка чыгарсаңыз, күйөөңүз кадимкидей жакшы адам болуп өзгөрөт. Аялдар намазды азанга чейин окуса болобу? Намаз убакыты киргенден кийин окуй берсе болот. Азанды кээ бир азанчылар уктап калышы мүмкүн. Ошондуктан азан айтылбаса дагы намаз убактысы киргенден кийин окусаңыз боло берет. Эң негизгиси намаздын убактысы кириш керек. Алла Таала хадис Куран-ы Каримде ар бир намаз өз убагында парыз кылынган деп айтылган. Өз убагында окулуш керек, убакыт киргени шарт. Андан кийинки суроону узатабыз. Суроолор болсо суроолорду узатабыз, эгер суроо болсо биз өзүбүздүн темабызга кайтабыз. 2 жылдан бери кумарым кандырып келатам, токтотсом болот, аябай жаман, аябай жашмын, кыйын болуп жатат. Бул аябай чоң күнөө. Бул өзүн кумарын кандыруу, аял кишилер дагы, эркек кишилер дагы бул нерсеге барганы чоң күнөө. Бул келечегиңди талкалап жатасың, тагдырыңды талкалап жатасың деген сөз. Бул нерсеге көнүп алган адам өзүн талкалайт, келечегин талкалайт, балдарынын келечегин талкалайт, үммөттүн, кыргыздын келечегин талкалайт. Балким бул жаман адатка үйрөнүп алган адам, балким экинчи жыныстагы адамды каалабай калат. Аял эркекти каалабай калышы мүмкүн. Эркек аялды каалабай калышы мүмкүн. Ошондуктан бул чоң күнөө. Токтот. Бул чоң күнөө.
эң чоң күнөөлөрдүн бири ушул жаман иш, ыплас иш. Ошондуктан бүт ооруларды чакырган жаман иш. Кудайдан корк, бул ишиңди токтот. Күйөөсүн сиз деген жакшыбы же сен дегенби? Сиз деген сылык сөз, сен деген сенек сөз дейт кыргыз. Ошондуктан күйөөңүздү сиз деп сүйлөгөнүңүз абзел. Күйөөңүздү кандай сыйласаңыз, ошондой сый көрөсүз. Эгер кааласаңыз күйөөңүзгө кул сыяктуу мамиле кылыңыз, сен деп дебелеп, тепсеп, кулдун аялы болуңуз. Эгер кааласаңыз падыша сыяктуу мамиле, хан сыяктуу мамиле кылыңыз, сиз деп сылык сүйлөп, алдынан аяк бияка чуркап туруп, кызматын кылып, падыша сыяктуу, хан сыяктуу сыйласаңыз, падышанын, хандын аялы болосуз. Кимдин аялы болуш сиздин колуңузда. Кааласаңыз маймылдын, кааласаңыз падышанын аялы болуңуз. Ассаламу алейкум устаз. Жолдошума ишеним жок болуп, жаман нерселер жөнүндө ойлоно берүү күнөбү? Албетте күнөө. Жаман ойлонуу, жаман иш кылып атат деп, жаман жолдо жүрөт деп, бир аз кечикче жаман ишке барды деп жүрө берүү, чектен ашып кызгануу жакшылыкка алып барбайт, үй бүлөнү талкалайт, ажырошууга алып барат, жалгыз каласың, кор болосуң, азапталасың, тозок болосуң. Ошондуктан кызганба, жаман ойлоба. Алла Таала Кур'ан-ы Керимде инна ба'даз-зонни исм, билип койгула, кээ бир ойлор күнөө деп айткан. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям хадисте эң жалган сөз бул жаман күмөн деп айткан. Ошондуктан үй бүлөңдү сактайм десең, күйөөңө ишен, үй бүлөңдү сактайм десең, аялыңа ишен, жаман күмөн кылба, чектен ашып кызганба. Ошондо бактылуу жашайсың. Электронный тамеки чеккен жаш балдарга зыянын айтыңыз. Бул тамеки бул аябай чоң зыян. Электронный тамеки андан да чоң зыян. Келечегиңди талкалайт. Келечекте тукумсуз болосуң. Келечекте аялыңа тилиң өтпөй калат. Келечекте жубайыңа тилиң өтпөй калышы толук ыктымал. Ошондуктан бул күнөө иш, арам иш. Алымдардын, акыркы мезгилдеги алымдардын 99% тамеки чегүүнү арам деп айткан. Арам иш кылып атасың, ден соолугуңду талкалап атасың. Тамекиңдин сыртын карасаң, ден соолугуңа зыян деп жазылып турат. Ден соолугуңду талкалап жатасың. Ошондуктан тамеки чегүүдөн, электронный тамеки чегүүдөн сактан, ардыгы жаман иш, арам иш. Жолдошум менен ажырашканымда мага телефондон 5 талак койдум деп айткан. Кайра жарашам деп жатат. Жарашсам болобу? Талак маселеси телевизордон, телефондон, радиодон, гезит журналдан суралбайт. Талак маселеси жүзмө-жүз эки тарап келип анан суралат. Кыргызстан мусулмандар дин башкармалыгында 15-чи кабинетте атайын күчтүү ушул тармакта адистер олтурат. Ошол жака барып, талак маселесин ошол масала жактан чечишиңиздер керек. Ассаламу алейкум. Мен балам менен квартирада иштебейм, Москвадабыз. Абысынын баламды кошо карап бер, үйдөсүн, мен иштейм дейт. Карай албайм дедим. Туугандар жаман көрүп калышты. Менин кылганым туурабы? Эгерде мүмкүнчүлүк болуп, абысыныңыз жакшы жерде, шариятка ылайыктуу жерде иштесе, анда сиз жөндөн-жөн жардам бербесеңиз, анда бул сиздин адамдык сыпатыңыз. Күнөө деп айтыш кыйын, анткени бул ыктыярдуу маселе. Бирөөнүн баласын карап берүү, ар бир адамдын өзүнүн адамдык абийиринде. Ошондуктан эгер жакыныңыз болсо, жакын адамдарыңыз болсо, жардам бергениңиз оң. Анан ал ошол нерсени кылганың үчүн, кылбаган үчүн күнөөкөр деп эсептелинбейт. Балким ошол адамдык абийириң төмөн болгондугу үчүн жакындарың, туугандарың күйөөң жаман көрүп атышы толук ыктымал. Сени күнөөкөрсүң деп же күнөөкөр эмессиң деп айтыштан мен алысман. Ошондуктан өзүңүз абайлап көрүңүз. Сиз өзүңүздү ошол адамдардын ордуна коюп көрүңүз. Ошол абалдан кантип чечет элеңиз. Бири-бирибизге бул дүйнөдө жардамга муктажбыз. Бири-бирибизге жардам берип жашашыбыз керек. Бири-бирибизге муктажбыз. Кээ бир адамдар мен эч кимге муктаж эмесмин дейт. Бул жаңылыш. Баарыбыз бири-бирибизге муктажбыз. Жакындарыбызга муктажбыз. Аке-үкөгө муктажбыз. Жакындарыбызга муктажбыз. Сондуктан ал сиздин абийириңизде. Бала менен дос катары сүйлөшсө болобу? Кыз бала менен дос катары сүйлөшкөнгө болбойт.
Эки адам сүйлөшсө, эки кыз менен бала сүйлөшсө, үчүнчүсү шайтан деп бекеринен айтылган эмес. Bir gün болбосо bir gün кантип адашып калганыңды өзүң байкабай калышың толук ыктымал. Салаваттуу күндө айткан жакшыбы же жума күнү элеби? Салаваттуу күн сайын тынбай оозуңду тынбай салават менен айтканың жакшы. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтат: кимде ким мага бир салават айтса, ага Алла Таала 10 жолу салават айтат дейт. Алла Таала салага мээримин, ырайымын төгүүсүн кааласаң, анда пайгамбарга көп салават айт. Жума күнү албетте сүннөт, жума күнү көбүрөөк айтышыбыз керек, бирок салаватты жүргөн жерибизде күн сайын айтканыбыз абзел. Салаватты суроого жооп бердик. Кайненем күйөө менен эч кеңешпейт, мени да жактырбайт, башка балдарынан болуп турат, кандай кылсак болот? Кайненем күйөө менен эч келишпейт, мени да жактырбайт. Кээ бир кайненелер бар ушундай, балдарын биринен бири бөлүп турат. Негизи балдарды бөлүп караган туура эмес. Баарына бирдей мамиле кылышыбыз керек, бирдей белек беришибиз керек. Бул бир. Экинчиден, баланын ошол апасы менен мамилесинин бузулушуна кээде аялдар күнөөкөр болуп калышы мүмкүн. Кээде келини жаман көрөт, келини менен келишпейт, ошо келинден улам баягы баласы келинчегинин айтканынан чыга албагандыктан улам баласын да жаман көрүшү толук ыктымал. Ошондуктан балким келинчилик сизде болушу толук ыктымал. Балким сиз ар дайым кайненеңизди күйөөңүзгө жамандап, кайненеңиз менен баласынын ортосундагы бир душмандыкты күчөтүп койгон болуп жүрбөңүз. Өзүңүз акыл калчап көрүңүз. Кайнене деген ал ушундай зат, эне деген ушундай зат. Ал кечиримдүү зат, ырайымдуу зат, мээримдүү зат. Ага жакшы мамиле кылсаңыз, ага кичинекей белек бекче берсеңиз, ага кичинекей бир көңүл бөлсөңүздөр, кадимкидей мамилеси оңолот, түздөлөт. Ошондуктан алар каарыды. Алардын түздөлүшү кыйын. Анча-мынча кемчилиги болсо, аны түздөйм деп биз өзүбүздү кыйнабашыбыз керек. 60-ка, 70-ке чыкты. Алардын төрүнөн көрү жакын, алар өзгөрүшү кыйын. Аларды ошол бойдан кабыл алышыбыз керек. Сиз менен мен өзгөрүшүбүз керек. Экөөбүз ошолорго жакшы мамиле кылышыбыз керек. Жашообузду ошолорго жага тургандай бир өзгөртсөк болот. Ошондуктан келиңиздер, мүмкүнчүлүк барда ата-энелерди сыйлайлык. Мүмкүнчүлүк барда кайненени, кайнатаны сыйлайлык демекчимин, алардын көңүлүн оорутпайлык. Куран хатым окуганда үн чыгарбай окуса болобу аялдар? Болот. Куран хатым кылганда үн чыгарбай окусаңыз болот. Негизгиси Куранды окуганыңыз жакшы. Куранды өзүңүз үн чыгарбасаңыз дагы өзүңүз шыбырап, өзүңүз уккандай окуганыңыз абзел. Ага да мүмкүнчүлүк болбосо жөн эле көз жүгүртүп ичиңизден дагы окусаңыз боло берет. Курандын хатымы сооп ала бересиз. Ассаламу алейкум устаз. Мен 14 жаштамын. Сабакка кетип намаздар окулбай калат. Не кылсам болот? Убакыт тапсам болот. Азыр бүгүнкү күндө шарт бар. Намаз окуйм десең, эртең менен окусаң 5-ге чейин намаз, күн мектептен кийин пешим окуп алсаң болот. Асыр күн батканга чейин асырды окуп алсаң болот. Караңгы киргенден кийин шамды окуйсуң. Эң негизгиси намаз окуйм деген адамда ниет керек. Чын жүрөктөн ниет керек, ошондо окуйсуз. Намаз окуңуз, намаз окусаңыз жүзүңүз жарык болот. Анан сабакты, жумушту, убакытты шылтоо кылбашыбыз керек, куру шулта кылбашыбыз керек. Намазыбызды окуйлук, өз убагында окуйлук демекчимин. Көз тийгенге үйгө молдо чакырып окусак болобу? Эмне кылсак болот? Эң жакшысы өзүңүздөрдү өзүңүз дем салып окушуңуздар керек. Эгер мүмкүнчүлүк өзүңүздөр окуганды билбесеңиздер, анда ыймандуу, таква молдо чакыртып окусаңыздар болот. Көз бул акыйкат. Адам баласына көз тийиши мүмкүн. Ошондуктан ар нерсени соц тармакка элдин көзүнө чыгара бербеш керек. Ошондуктан өз планыңды, жакшылыктарыңды элге, журтка мактанып, дардаңдап айта бербе деп айтылат. Хадис кудсийде, хадисте пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам кээ бир ишиңерди кат кыла, анткени кээ бир көздөрдүн акысы бар, кээ бир адамдардын көзү тиет деп айткан. Кыргыздардан назар тиет деп коет. Ошондуктан жакшылыкты, кээде баягы Кудай берген неаматтарды жашырып койгонубуз абзел, келечектеги пландарды бирөөгө айтпаганыбыз абзел. Өзүбүзгө эртеликеш дем салышыбыз керек, дем салганды билбесек
молдокелерге, ыймандуу адамдарга дем салдырсак болот. Классташтар менен экскурсия же жөн гана тамак ичип ойногон барса болобу? Эркек кыздар аралашып барган дурус эмес. Балдар менен өздөрүнчө, кыздар өзүнчө барса боло берет. Бүгүнкү күндө ушул жаш кыздар, жаш балдар аралашып эмнелер гана болбой жаткан кербези. Кыздарыбыздын көпчүлүгү абийиринен ажырап, балдарыбыз кантип өз күнөөгө барып койгонун билбей, кээ бирөөлөр арак ичип, кээ бирөөлөр жаман нерсе чегип алып, ошонун артынан кыздардын тагдырына балта чапкандар толтура. Бир кырсыктан 1000 сактанган абзел дейт. Ошондуктан кырсык боло электен алдын бул баледен сактанып калышыбыз керек. Ассаламу алейкум устаз. Түшүм менен өңү биригип уйкуда кыйнала берем. Жакшылап тазалап жатам, айтал көсүн окуп жатам. Түшкө эмнелер гана кирбейт. Адам кээде түш көрөт, кээде жаман түш көрөт, кээде жакшы түш көрөт. Түшкө эмнелер гана кирбейт. Адам көпчүлүк учурда көп ойлогон, көп ой жүгүрткөн нерсе түш көрөт. Жаман нерселерди ойлой берсең, күндө баягы бир адамды ойлой берсең, балким ошол адам түшүңө кириши толук ыктымал. Ошондуктан эгер жаман түштү тынбай көрсөңүз, дарат алып жатыңыз, намаз окуп жатыңыз, Куран окуп жатыңыз, китеп окуп жатыңыз. Жаман ойду эч качан ойлобоңуз, ар дайым жакшы ойду ойлоңуз демекчибиз. Урматтуу телегөрүүчүлөр, ушинтип бизге берилген убакыт аягына келип жетти. Бүгүн биз сынба, чөкпө, түңүлбө деген темадан тегерегинде сөз кылдык. Башыңа кандай кайгы келсе дагы, башыңа кандай сыноо келсе, Кудай Таалам кээде алып койсо, кээде берип койсо, кээде балаң менен, кээде аялың менен, кээде жакындарың менен сынаса, эч качан сынба. Болор болбос ишке чөгүп кетпе, эч качан түңүлбө, бекем бол, кайгырба. Алла Таала сиз менен, биз менен экенин унутпаңыз. Бар болуңуздар, аман болуңуздар. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.